Азыр наркына кырышка канча наркы немеге? Азыр ал жерде Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңеши 1,5 жылдан бери саламаттык сактоо тармагындагы көйгөйлүү маселелерди иликтеп чыкканын, жакында бул маселе талкууланарын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн Баткен облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн имаратын оңдоо иштеринин жүрүшү менен таанышкан учурда айтканын президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Урматбек Кокочаровдун маалыматына ылайык 90 орунду жаңы оорукананы ачыш үчүн оңдоп түзөө жана калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Курулуш иштерин ушул жылдын август айынын аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Баткен шаарынын 106 миңден ашуун жашоочуларын 45 орундук жугуштуу оорулар бөлүмү тейлейт. Бул жергиликтүү калктын муктаждыктарын канааттандырыш үчүн жетишсиздик кылат. Биз жаңы ооруканаларды курабыз, ал эми оңдоп түзөөгө жарактуу имараттарды жабдып, толук жарамдуу медициналык мекемелерге айлантабыз, деди Жээнбеков. Премьер-министр Кубатбек Боронов 11 августтагы брифингде Кыргызстандын бардык облустарында 12 медициналык мекеменин курулуш иштери жүрүп жатканын айткан. Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта, Нарында жаңы ооруканалар салынууда. Ал эми кээ бир аймактарда ооруканалар оңдолуп жатат. Аларда 1300дөн ашык орун ачылат. Саламаттык сактоо ичинде дагы, системада дагы каражаттар бар. Ошону санариптешин ачып калып чыгып алсак, мына эмне үчүн больницада, менчик больницага кишилер барат, сапаттуу дарыланат. Эмне үчүн дегенде, врачтын айлыгы көп. Айлыгы көп ал жерде. Эмне үчүн көп? Эмне үчүн биз ошол эле больницаны, ошол эле ЦСИМдарды, ошол менчик клиникалар кызмат көрсөткөндө көрсөтө албайбыз. Болот. Эмне үчүн дегенде, бул жерде каражаттын баары тең ачыкка чыкпайт, кассага түшпөйт. Ошонун баары келген кызматтын баары тең. Санариптешилерден кийин кассага чыгып кетсе, биздин медицина тармагы ичиндеки айлык каражатты алып чыксак дагы ошол менен көтөрүлөт айлык. көрүнүшүн дагы айтып кетейин. Бул экинчи долбоорубуз Баткен өрүгү. Сооронбай Жээнбеков Баткен облусуна жумушчу сапарын алкагында Баткен өрүгүн кайра иштетүү жана сорттоо боюнча логистикалык борбордун жана текстиль фабрикасынын курулушунун долбоорлору менен да таанышты. Аталган долбоорлорду Баткен шаарынын өнөр жай аймагында ишке ашыруу каралууда. Бул максаттарга 4 гектар жер бөлүнгөн. Ишкер Нурбек Осмонов маалымдагандай, жергиликтүү өрүктү кайра иштетүү боюнча долбоорго 8 миллион АКШ долларына жакын инвестиция салынган. Анын ишке кириши менен 200 жумушчу орду түзүлдү. Ал эми жергиликтүү фермерлер өздөрүнүн продукциясы даңазалуу Баткен өрүгүн сатууну жөнгө сала алышат. Жыл сайын 8 тонна өрүктү кайра иштетүү үчүн мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондой эле анын маалыматы боюнча текстиль фабрикасын куруу боюнча долбоордун жалпы суммасы дээрлик 6 миллион АКШ долларына бааланууда. 2021 жылдан тартып фабрика Баткен шаарынын калкы үчүн кошумча 1000 жумушчу ордун түзүүнү жана жыл сайын 400 миллион сомго жакын продукция чыгарууну пландаштырууда. Жогорудагы долбоорлор боюнча курулуш иштерин толук бүткөрүү 2020 жылдын декабрына мерчемделүүдө. Сооронбай Жээнбеков аймактардагы өнүктүрүү саясаты 3-жылы катары менен мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлүп келе жаткандыгын жана анын негизги багыттарынын бири жергиликтүү ишкердикти колдоо экендигин дагы бир жолу эске салды. Президент бул максаттарга өлкөнүн каржы институттары тарабынан бөлүнүүчү жеңилдетилген насыялардын көлөмү жыл сайын көбөйтүлүп жатканын кошумчалады. Ушундай ишкерлерди колдошубуз керекпиз. Буларды биз ушундай ишкерлерди, мына салып аткан ишкерлерди биз алтын фонд катары көрүш керек. Бул келсе мына жумушчу орун түзөт. Ошо жумушка иштеген айлык алат, бу жерге салык төлөйт бюджетке. Ошон үчүн мындай балдарды келгенде тосуп алып, жардам берип иштешибиз керекпиз. Айрыкча Баткенден көңүл буруп атабыз. Баткен эми айтам мен өзгөчө биздин жүрөгүбүздө деп. Бул жерде эми акбалоо, шартоор, миграция бүт Баткенден кеткен. Ошон үчүн жумушчу орун, таза суу, ирригация, жол, больница, мектептер буюрса, Кудай кааласа көбөйтөбүз. Пандемияда башка ягын кыскартсак дагы, бирок Баткенге акчаны белгилеп атабыз. Бер Баткен кетсин, мектеби, детсады, суусу, таза суусу, жолу кетсин деп атабыз.